5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарын ашық деп жариялаймын. Узап бараткан аптада көчмөн калктардын символу болгон 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп, ага жалпы дүйнө коомчулугу назар салып турду. Бул чоң спорттук иш-чара Казакстандын Астана шаарында уюштурулуп 8-сентябрда расмий ачылган. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий ачылышына өлкө башы Садыр Жапаров да катышты. Анда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев сөз сүйлөп жатып, 10 жыл мурун бул оюндарды түптөгөн кыргыз элине ыраазычылык билдирди. Көчпенди калк эң алдымен руху азат журт. Бүгүн казак эли үчүн чоң майрам, себеби биз 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүп атабыз. Бул спорттук иш-чара бүтүндөй көчмөн элдеринин сыймыгы. Себеби кылымдар бою сакталып келген спорт оюндары минтип жаңы бийиктикке чыгарып жатабыз. Бул оюндарды көчмөн элдеринин олимпиадасы десек болот. Андыктан 10 жыл мурун ушул оюндарды уюштурган кыргыз туугандарга алкыш айтам. 10 жыл мурун осы жарысты алгаш уюмдаштырган кыргыз бауырларга алгыс айтамын. Ачылыш аземиндеги парадта алгач кыргыз спортчулары комуз күйүүсү менен чыкты. Себеби дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кайсы өлкөдө өтпөсүн, Кыргызстан автор катары биринчи болуп чыгуусу салтка айланган. Эми 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2 жылдан кийин Кыргызстанда өтөт. Мындай кубанычтуу кабарды Маданият министри Алтынбек Максутов салтанаттуу ачылыш аземден кийин маалымдап кыргыз элин куттуктаган. Мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби жакшы жаңылыгыбыз бар. Сол Кыргызстандан чыккан дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өз мекени Кыргызстанга барып 2026 жылы шу Кыргызстанда өтө турган болду. Баардыгыңыздарды Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин атынан жана жеке өзүмдүн атынан шул майрамдык маанайдагы жаңылык менен чын дилимден куттуктап кетмекчимин. Оюндардын биринчи күнүнөн тарта кыргыз спортчулары өлкө коржунуна биринин артынан бири медаль алып келе баштады. А дегенде эле таяк тартыш менен кураш боюнча спортчуларыбыз 3 алтын алууга жетишсе, Эреңиш, казак күрөш, таяк тартыш жана салттуу жаатуудан 7 күмүш медаль менен капчык толукталган. Ал эми дагы 4 спортчубуз коло байгени ыйгарып алды. Дүйнөдөгү мендей спортсмендердин баары келишти. Мен атаандаштарым жөнүндө айтсам, биринчи Эндус балбан менен чыктым. Андан кийин болсо казак кыз менен чыктым. Андан кейін Венгриядан балбаны менен чыктым. Анан финалда ошо мастер рестлингдин өзүнүн улуттук күрөшү болгон Якутка кыз менен чыгып, баарын 2-0 утуп жеңишке жеттим. Кезекте көчмөн оюндарына барган жалпы спортчулар 21 спорттун түрү боюнча күч сынашкан. Алардын көпчүлүгү күрөштүн түрлөрү. Өлкө намысын коргоого барган балбандар бардык кармаштарда медаль элинде. Тактап айтсак, казак күрөштөн 3 күмүш 1 коло, кураш боюнча 1 алтын 1 коло, алыш белбоо күрөшү боюнча 3 алтын 1 күмүш 3 коло, аба ашырмалы күрөшүнөн 3 алтын 1 коло жана татар күрөшүнөн 1 алтын 2 коло медаль алышты. Бул жакка катышып татар күрөшүнө Кудайым буйруган экен, ал 75 граммдан алтын байгени алгандык. Күрөш абдан көпкү болду. Көп мамлекет катышты. Өзүм салмагымдан жеңишип аталдым. Бизди колдоп коштогон агайларыбызга, туугандарыбызга, кыргыз элине баарына рахмат. Кудайдын буйругу менен алган биринчи мәрте алдым. 5 беттеш өткөрдүм. Баардыгы кыйын болду. Финалда беттешим грузин балбан менен болду. Аябай кыйын болду. Утулуп барып канга күч таап уттук. Бул менин биринчи көчмөндөрүм эмес, экинчи көчмөндөрүм. Биринчи көчмөндө Турция барган кишилерде калыстардын катнашканын угуп алганбыз. Астанада өткөн оюндардын эң эле кызыктуусу көкбөрү жана жер улак болду. Кыргызстандын намысын коргоого 2 команда барган. Алгач жер улак боюнча оюндар башталып, Кыргызстан чейрек финалда монголиялык оюнчуларды 16-0 эсебинде утуп алган. Андан кийин көкбөрү боюнча биздикилер чейрек финалда 12-6 эсебинде Өзбекстанды артка калтырган. 12 эсеп санын 12-ге айлантты. Демек ушуну менен дээрлик оюн аяктадык. Көкбөрү менен жер улак боюнча финалдык беттешке Кыргызстан менен Казакстан командалары чыгары белгилүү эле.
алгач жер улак боюнча финал өтүп, анда оюндун биринчи бөлүгү 3-1 эсебинде атамекендик көкбөрүүчүлөрдүн жеңүүсү менен жыйынтыкталган. Бирок казак оюнчусу биздин спортчуну камчы менен чаап, оюн 15 мүнөткө токтотулган. Чырдан улам оюн кайра жанданып, жыйынтыгында казактар 5-4 эсебинде жеңип кеткен. Оюн жакшы болду, судьялардын ошибкасы болду. Казак бир туугандар эми кийинки оюнда ошибкаларын оңдойт деген ойдобуз. 2 очкону эсептебей коюшту. Анан эми мындай кичине кечиримдүү болуш керекпиз бири-бирибизге. Бул жарыш ойлойм, мына бүгүнкү көкпар жөнүндө сурадыңар. Аябай жакшы оюн болду. Эми калыстык жерден да кетип калды болуш керек, бирок ошого карабай, мен ойлойм мына азыр кыргыз балдар кандай оюнду көрсөтүп атышат. Ал эми көкбөрү боюнча финалда кыргыз командасы атандашка эч мүмкүнчүлүк берген жок. Оюндун аягына чейин жогорку чеберчиликти көрсөтүп, соңунда 10-4 эсебинде жеңишке жетти. Эске салсак, биздин көкбөрүүчүлөр бул спорттон 5 ирет көчмөндөр оюндарынын чемпиону болуп, эч кимди алдыга чыгара элек. Көкбөрү оюну жакшы өтүп атат, жакшы. Эки тараптан жакшы ойноп атат, оюн жакшы болуп атат, аба ырайы жакшы экен. Эми мына түшкө чейин бүгүн биз көкпарды көрдүк. Оюндар абдан курч мүнөздө өттү. Бул жакта эми эки команданы көрдүк, абдан тең экен. 4-4 болду. Анан акыркы жана алтын топтоп коет эмеспи? Ошол казак жигиттер киргизип кетип, утуп алышты да. Дүйнөнүн көчмөн калкын чогулткан Астана шаарына күйөрмандар дагы көп барды. Алар Казакстан мыкты даярдыкты көрүп өткөргөнүн айтышууда. Аябай биздин көчмөндөр Кыргызстанда башталган. Мына эми казактар, түркиялар колдоп атат, жогорку деңгээлде өтүп атат. Кыргыздар баштаганда эң чоң иш кылган экенбиз. Сыймыктанып атам азыр. Быйыл өтүп аткан 5-чи оюндар өзүңөр айткандай, мына 10 жыл болуп тур башталышына. Деңгээл чоң эле. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, канча деген волонтерлору, канча деген эл мунун ичине азыр проектке киргизилген, чоң баштап аябай. Бул спорттук мелдештердин жыйынтыктоочу күнүндө Ордо боюнча улуттук курама командадагы 1 алтын медаль өлкө капчыгына алып келди. Ошондой эле ат жарыш мелдештери уланып, жорго салыш түрү боюнча чабандестер 1 алтын жана 1 коло медаль тагынууга жетишти. Профессор болчу дээрлик алдыда келе жаткан, бирок профессордон ашып түшүп биздин Чиксон Лок маарага биринчилерден болуп жеткен экен. Биринчи алтын медальды жана коло медальды кыргыздын жорголору алып кеткенин байкай алдык. 13 сентябрь күнү оюндардын расмий жабылышы болуп, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутовго кийинки көчмөндөр оюнун Кыргызстанда өткөрүүгө эстафета катары кумура тапшырылды. Казакстан Республикасынын президенти кадырлуу Касым-Жомарт Токаев баштаган боордош казак элин, ошондой эле бардык мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн Астанадагы 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ийгиликтүү өтүшү менен куттуктамакчымын. Жалпыңыздарды 2026 жылы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн Кыргыз Республикасына чакырып кетмекчимин. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 89 өлкөдөн 2,5 миңден ашуун спортчу катышты. Жалпы 21 спорттун түрү боюнча 97 медаль комплект ойнотулду. Өлкө намысын коргоого 180ден ашык спортчу барган. Жалпы медалдык жыйынтык боюнча Кыргызстан 2-чи орунда. Оюнчулар 19 алтын, 21 күмүш жана 25 коло медаль менен өлкөгө кайтышты. Телегейтелев Элдар Анарбеков, ЛТР, Жумасереп.